Мына о жерде отырган жаштар көңүрлө квартиралап жүрөсүңөр, же жалганбы? Же кээ бирлерге ата энелериң менен жашап атасыңар, үйлөндүңөр, бала болдуңар. Эми өзүнчө жашаганга мамлекет шарт түзүп берсин да. Жок, баарыбызды эки бутубузду бир кончка тыгып койгон ас келгенсип шаардын ичинде высоткалардын баарын кимдер куруп атат? Ошо олигархтар куруп атат. Кимдерге сатып атат? Түрктөргө, кытайларга, Кытайдан келген дунган уйгурларга, же бияктан келип аткан казактын бизнесмендери алып атат. Же кыргыздар алып атат. Кыргыздар сагынып алып атат туугандар. Кыргыздын жеринде биринчи кыргыздын жарандарына шарт түзбөйлүкпү? Ошол Ош окуясынан билесиңер. Ош окуясы эмнеден чыккан себебин да жакшы билесиңер. Ош окуясында ички кандайдыр бир этникалык топтор Оштун жык жайгашкан жерлеринде, өзүнчө анклав кылып алууга аракеттенген. Башка этникалык топтун өлкөлөрү. Алардын аркасында ООНдун, ПРООНдун, ОБСЕнин программалары иштеп, өзүнчө анклавга айландырып, Косового айландырып кетебиз деген аракет болгон. Буга бөлкүңүздөрдө ишениңиздер. Ошого каршы чыгып мына, ошол күндөн ушул күнгө чейин мамлекеттин бүтүндүгү, эл журттун амандыгы деп күрөшүп келатабыз. Ошондо да ОБСЕнин полицейскийлери киргенде дагы ушул жерден күнү түнү жогорку кеңештин алдынан кетпей, ал кезде ылдый өкмөт болуп калды. Ошол жерде күнү түнү кетпей, кайра митинг бекет уюштуруп, телеканалдарга чейин чыгып атып, көптөгөн патриот журналисттердин жардамы менен дүйнөгө чейин жүк салып атып, ОБСЕнин полицейскин киргизбей, мамлекет үстүнчө сактап калганбыз.